Базарчы тамашалуу окуя. Базар десе баягы бир кошунамдын окуясы эске түшө берет. Тиги кара кой жаман жемге тийди. Же жемге тойбойт, же 2 жылдан бери шүдүңдөп кысыр калганын койбойт деп аялы сөзүн уйкаштырып, иштен чарчап келген күйөөсүнүн кулагына кайра-кайра кыңылдап туруп алды. Ушул өлөттү. Эртең жума, күнгө жума. Кербендин базарына апарып сатып, ордуна бир башкасына алып келбесең болбойт деп түз эле буйруй сүйлөдү. Кепти узартпай чай берчи. Коюңдун таржымалын укканга ал жок. Жаман чарчадым, деди күйөөсү. Ие, мен үйдө бош эле жыргап отурам, аттай болуп. Оба, менин жаным темирден. Отурам да кечке. Мал келди каралашып койгонго сенин убактың жок. Балдарың болсо сабак менен оюндан колдору бошобойт. Тиги өлөт алган кара кой деп дагы баштап келе жатканда күйөөсү акырая карап, болду дебедимби кара коюңду деп кыйкырып, жаман сөз менен сөгүнүп кое берди. Болуптур, эртең базарга алып барып сатам, деди. Аялы айтканы аткарыла турганына көзү жеткенче унчукпай калды да күйөөсүнө чай бергенге дасторконун шашыла жая кетти. Алар таң атпай эле турушту. Анткени ошол жердеги базар аралап жүргөн далдал кошунасы мал базардын таң атпай эле кызуу башталарын айткан эле. Жатаарда аны менен сүйлөшүп, коюнун канча болорун божомол менен сурап, эртең сатышканга жардам берүүсүн өтүнүп макулдашкан. Өзү айда, жылда мал базарга барбаса, мындай иш менен бирде, экиде шугулданбаса жардам керек эле да. Ошентип, көңүлү бир аз тоок болгон неме эртең менен чөнтөк телефондон коңуроо чалса, ал ден соолугу жакшы болбогонун айтып, базарга барбастыгын билдирди. Шайтан алгырдыкы. Анан не айла, тобокелге алып, жаман москвичтин багажына коюн салып, өзү жеке кербен базары кайдасың деп жөнөй берди. Базарга жакын машина токтоочу жайга машинасын токтотуп, койду түшүрүп, кире берген эле жерден бир аларман ага чып жармашты. Кой сатылабы? Оба. Кана, канча сом берейин? Кошунасы айткан баа оозуна келе калып, 6000 деди. Бир аз түшпөйсүңбү? Анысы эмнеси деп таң кала сурады ал. Ал эми бир аз арзандаттыңыз да. Жок, болбойт деп кесе айтты ал. Мейли эми, таңкы базар, колду бериң, бар бареке, деди тиги аларман. Анын эси ой түштү. Мындай тез сатып жиберери 3 уктаса түшүнө кирген эмес да. Бир аз туруп калды. Аларман беркинин базар көрбөгөнүн, өтө эле кам экенине ого бетер көзү жетип, кыйылбаң, бул баага кечке турсаңыз да сата албайсыз деп тигинин колун силкип атып. Мейли, деди берки оозу бош. Жок, бар бареке дең, экөөбүзгө тең берекесин берсин, деди тиги аларман. Анын маанисине түшүнбөй эле бар бареке дей салды ал. Аларман акчасын тез сынап, койдун мойнуна өз жибин байлап, тигинин жибин колуна карматты да койду жетелеп базарга кирип кетти. Алармандын ким экенине өңү түсүнө астай деле караганда жок. Антсе де күңүртүктө даана деле көрө алмак эмес. Чынында, ага ким болсо ошол болсун, бар бир эмеспи? Ал үстүндөгү бир балекет оор жүктөн кутулгандай шу үшкүрүп, алган акчаны шаша эсептеп, чөнтөккө урду да нарыдагы ашкана тарапка басты. Таң эми агара баштаган эле. Ашканадан курсакты кампайткан соң, эми жаңы кой сатып алуу кыжалаты анын мойнуна минди. Илең салаң басып, базардагы койлорду аралап жөнөдү. Койдун түрүнөн турат. Кичинеси да бар, чоңу да бар, кочкору, ургачысы, козусу бар. Агы, сарысы, карасы бар. Кайсы бирин алат эми? Баягы жылдары бир Акылбек Жапаров деген чоң ар бир койдун паспорту болуш керек дегенде ойду айтса, деле бары төп көтөрө каршы чыгышты эле. Балким ошонуку туурабы деп калдым. Мына азыр мен окшогон көк
көр базарлар баштарын маң кылбай базардагы койлордун паспортуна карап сатып ала берет эле. Ага кошумча өмүр баяны менен мүнөздөмөсүн тиркеп койсо андан бетер сонун болмок. Ал ушуларды ойлоп ичинен бир мыңк этип күлүп да алды. Анан аялдын тигил сатылган коюнун ого эле көп кемчиликтерин санап айтканын эстеп, ой, жок деп ойлоду ал кайра. Андай болгондо өзүмдүн коюмдун баасы да төмөн болмок да. Ушундай ой менен алып урушуп, базар аралап баратып бир койго көзү түштү. Негедир көзүнө ошол кой ысык көрүнүп туруп алды. Жылдыздуу кой экен деп ойлоп койду ал. Андан ары жөнөдү. Кой базардын аркы четине чыгып кайра бери арылады. Келе жатып али койго дагы көзү түшүп жанына келди. Кармап турганы жигит жаш эле неме экен. Бул деле мага окшоп жаңы келген бала го деп ойлоду ичинен. Анан эсине карап кой сатылабы деп койду. Эртең мененки алармандын сөзү эсине түшүп. Сатылат деди эси көзүн ала качып жылмайган тийде. Канча сурайсыз? 7.000 деди эси. Кеми барбы? Сиз сураңыз деди эси жылмайып. 6.000 берейин деди ал. Жок болбойт. Сиз бул койду ала албайт экенсиз деди эси. Эмне үчүн ала албайт экенмин? Алам эле. Нак баасын айт деди ал кызаңдап. Эси анын чындап эле баалашып жатканына эми ишенип мыйыгынан күлүп туруп, нак баасы 6.500 сом. Андан бир тыйын да кемине бере албаймын деди. Дурус кой болсо кошумчалап аларсың деп аялы үйдөгү акчадан 1000 сом кошо бергени абийир болгон экен. Ошону эсине алып туруп, болуптур, 6.500 сом болсо келиштик деди ал, колун бекем кармап. Койдун эси, чындаппы? Макул, сиз үчүн арзан берип жатамын. Болбосо 7.000ден кимге сатпайт болчумун. Бар бареке деп жиберди. Ал да кой сатканда үйрөнгөн сөзүн кайталап, рахмат, сыйлаганыңа бар береке деп колун силкти. Ошентип, эртең мененки сатылган коюнун акчасына үйдөн алып чыккан акчадан кошуп туруп, кой эсине нак санап берип, чөнтөгүнөн өз жибин алып, жаңы сатып алган койду байлады да машинасына сүйрөп жөнөдү. Үйгө келип дарбазадан кирип эле аялын чакырды. Кудай жалгап, балдары да сабактан келип калышкан экен. Аларга машинанын ачкычын берип, багаждагы койду түшүрүп алуусун буйруду. Балдар койду түшүрдү. Аялынын көзү чекчейип, эмне, бул арам өлгүр сатылбадыбы деди. Кайсы арам өлгүр? Аны сатып жаңысын алып келбедимби деди күйөөсү. Эмне дейт? Ой, өзүбүздүн эле кой го бул, деди аялы, эринин чындап айтып жатканына ишенбей. Койчу кантип? Деди күйөөсү ооз ачылып. Бир саамдан соң, жок кантип, өз коюмду деп дагы бир ирет эриндери титиреп кайталады. Көрсө, өзүнүн коюн кайра өзү 500 сом кошуп сатып алган тура. Качан гана ал чындык башына жеткенде бир колу менен маңдайын, бир колу менен жүрөгүн кармап жерге отура кетти.